Қазақтың Қаңтарбай ақыны менен Кадимки Арыстанбектин беттешүүсү Каркыра жайлоосунда казак-кыргыз чогулган чоң жыйында өтөт. Кыргыздар атайла Арыстанбекти алдырышат. Ошондо Арыстанбек акын Қаңтарбай акынга ырдап турган жери. Қазақтан чыккан Қаңтарбай кадалууда кептен Қаңтарбай домбураңды чалганча ой бойло бобон салганча каркылдап үнүң калганча каркыраң учар толгонуп кара куш кетер ойгонуп каран туткан султаның кашыңдагы ултаның калың кыргыз олтурат сөздү сынга толтурат каада менен айтышпай өйдө төмөн чарпышпай мени бир мыят кылат деп калар бекен ойлонуп жеңилип калсаң сөз таппай калк баштаган султаның калка кылар ултаның калчылдап жиндей келбесин кастарлап топкоң эрчитип калк көрсөтүп телчитип алып жүрбөй жанына элик кылбай алыңа кайрылып камчы салбасын кашаңат минген Қаңтарбай калк сөзүндөн аңтарбай капчыгайда калбасын сен казактан чыккан Қаңтарбай мен кыргыздан чыккан Арыстанбай сөз туурасын айталы тозого түн жастанбай мөңкө бий айткан кебеле Арыстанбек кимден кем эле санат сөзүм сан эле санжыра сөзүм кабеле нуска сөзүм кум эле кордосом сөзүм шум эле айтышканың олтурсуң анда месе Қаңтарбай санатырдан баштайлы санатын журтка таштайлы улуу сөздөн баштайлы урматын элге таштайлы кыйла сөздөн баштайлы кымбатын элге таштайлы заман аңырын ырдайлы илгер кимдин санаты артыбызда сөз калсын бирден терип сындайлы сөз жакшысын ылгайлы уламадан улаган улуу сөздү кураган илгер кимдин жакшысы ол уясын бакшысы өңү сары көзүгө корус чыгат деп айткан узун чөптүн баарысын оруп чыгат деп айткан кыска чөптүн баарысын коруп чыгат деп айткан аяламды калтырбай соруп чыгат деп айткан эки башы кайкайган кайык чыгат деп айткан мейил кадыр болом деп зайып чыгат деп айткан калем алып кат жазган безер чыгат деп айткан калпты чында сүйлөгөн эсер чыгат деп айткан акыр заман кишиси башка болот деп айткан адеби жок сүйлөгөн кашка болот деп айткан конушу такыр чөбү жок ташка конот деп айткан эгиндин уркуң азайып ачка болот деп айткан акыр заман адамы бакыл болот деп айткан эгин өсүп чөп чыкпай такыр болот деп айткан андан кийин заманаң акыр болот деп айткан акыр заман адамы алым болот деп айткан аяттын сөзүн бек тутпай залим болот деп айткан аганын тилин ин албай чагым болот деп айткан биринин тилин бир албай жайыл болот деп айткан капыр менен аралаш айыл конот деп айткан акыр заман адамы молдо болот деп айткан акыр заман жакындап келип калды деп айткан о армандуу дүнүйө булут минсең жетпейсиң мурункунун наркына буркурайсың түтүндөй бул замандын артына байыркынын мингене кылтылдаган ат болгон кыргызга кимдер чак болгон баатырлары көп болгон байыркыга сөз болгон кырандары көп болгон кылым арта сөз болгон жомогу жолдон айтылган жоругу жолдо камтылган манасын айтып баптаган семетейин септеген анча мынча ырчыны ашка тойго келдирбей ана мына дедирбей бозбалдар элден кептеген кыргыз кырдан ырдаган кыз кыркыны сындаган тоо башындан ырдаган топ карыя сындаган ашка тойго чакырып аземдеп гүлдүк чабуучу ырчылар чыгып ортого сөз гүлүндөн табуучу мурункунун наркында казак кыргыз калкында миң жылкыга жорго жок миң түтүнгө молдо жок кызыл кагаз пулу жок эки бөлөк үйү жок элүү башы бийи жок араба менен чана жок торпок менен тана жок жасоол деген бала жок ыстарчын деген жала жок набакты деген тамы жок үйөз башы чоңу жок болуш деген бийи жок суу башында бекет жок карагай башы зымы жок кагаз жасар безер жок калп айтуучун эсери жок нечен түрлүү кесел жок шарият сөздү билбеген адамды көзгөң илбеген орус деген осол жок каарыга капыр жок кайкалап баскан майыры жок жазалоочу соту жок жазаңды берчүң оян жок калктын болчу көнү ток байырыда кыргыздын балдары бараң атчеле баракатта жатчеле кыздары кымкап бийчеле кылыгы журтка тийчеле не бир ошондо азаматтар бар эле бала жолбос баштанган кылычынан кан тамган кангайга чейин жол салган не бир ошондо бай бичелер бар эле сарамжалы сан эле салтанаты мол эле эми баатырлары пас болду
балекет капыргас болду. Кымкап кийген кыздардын тал-талдап өргөн чачлары, осмо койгон каштары түйдөктөлүп жүн болду. Эндик жапкан беттери кызылдын өчүп бос болду. Кыйын заман кес болду. Каселечек байбиче кара жолук салынып, казан кармар күн болду. Кайсы бирин айтайын, кадеми кетип кыргыздын кандай гана күн болду. Кайран өткөн илгерке жардыбайы белгисиз, кулантайы миңгисиз, кулу бии белгисиз. Маңдайлашып жон алган, таңдайлашып дон алган. Акыр заман уш экен, жыты кетти жалбыздын, жарыгың өчтү жылдыздын, баасы кетти кундустун, байымы кетти кыргыздын. Бар дигер кудурет пааналаган пендеңе кандай күндү тугуздуң. Эми заман куурлар, капыр менен мусулман камырдай болуп журулар. Кайран гана кыргыздын кылычы кетти кынынан, кыздары кетти сынынан, келиндер кетти келбеттен, уландар кетти уяттан, катындар кетти наркынан, карылар кетти баркынан. Эми заман бузулду, кылжырго жуурап болду, кылтырко тонуң көз болду. Мурункудан барк кетти, каадан ускан арк кетти, башалык менен башкары башыңдын орус кармады. Күндө мыйзам чыгарып, заманаңды кууруду, топурак кылып жууруду. Каркыра кылдың элиңде, каратып алды жериңде, кайыштырды белиңде, тоодак кылдың элиңде, талоңгоң алды жериңде, кабакка салдың эриңде. Эми кимге айтасың көкүрөк толгон кебиңде, ичиңдеги кегиңде, жакшы жерден ажырап, тоо ташка кыргыз чегинде. Кайберем болду белирде, Арстанбек айтпас тегиңде, сурагы кыйын капырың, суунун башын ээледе, сурака жолду бербеде. Эсепкең алды башыңды, карын менен жашыңды, каршы турар чама жок, казак кыргыз басынды, кара жол кылды жериңде, касапкаң алдың элиңде. Катуу заман туш келип, кайгыга салчу көрүндү, сары журт болду конушуң, көч алды болдуң орусуң. Өз колуңда бийлик жок, кулалы болду болушуң, кыйынго кыргыз оңушуң. Наркы кетти карынын, урматы кеттиң уулуңдун, кымбаты кетти кызыңдын, кыябы кеттиң узуңдун. Кайран заман бузулдуң, кызыл тазыл көчүң жок, кымкап кийген кызың жок, кылымга кетер сөзүң жок, кылычың чабар баатыр жок. О арманды дүнүйө байыркының ойлосом, байтерек түгүл чымчык жок, байыргылар бийиң жок, башкалкалар ийин жок, ынтымак курган айыл жок, ызаат кылар байың жок, карагайда чайыр жок, каран тутар жайың жок. Айта бери вертегеч Арстанбектин ичи чок, кыйытып айтар сөз келди, кыйын заман кес келди. Бир күнүң айтар солдат деп, колуңдагы балаңды колмо колмага кармат деп, анда кандай кыласың, ошондо жылдат жыласың. Асты заман бузулду, 5 убак намаз усулду, бейли менен окубай пендең көрөр кусурду. Азаматтан ал кетти, аргымактан жал кетти, адыры толо мал кетти, айрыр көчтү нар кетти, желе толгон бей кетти, короодогу кой кетти, козулагы тең кетти. Калың берип кыз албай, каада салтты буз албай, же колунда малы жок, аны табар алы жок, кокуйлап жигит бой кетти. Мындай заман кес келди, Арстанбек айтар сөз келди, кокондуктун сарттары коку ишти баштады. Кой көтөрүп бул берип, эки кылып эсебин, эсиңди жаман кетирди. Чом минген сартың эсирде, байыры кыргыз көрбөгөн, пул жыйнаган эсерде. Аргыма казып жоруду, азамат көнүң оруду, гүлүгүң азып жоруду, гүлдөй көңүл оруду. Боз балдарың муңайда, баштагыдай көркү жок, кыз кыркының чунайды. О арманды дүнүйө, тоо таштардын көркү жок, өрүп жүрчү түлкү жок, өргө толор мүлкү жок, күмүш кармар зергер жок, бүлүк чабар элдер жок, кайберен атар мерген жок, калк арасы бөксөрдү. Арстанбек айтып теңселде, көркү кетти жериңдин, мүлкү кеттиң элиңдин, күлкүсүң көчтүң эриңдин. Аргыма катын мин албай, алгы сөздөн бил албай, саны кетти жашыңдын, сыны кетти башыңдын, сыйы кеттиң ашыңдын. Тар заман келди такымдап, азапка калган кайран эл, эми кайда жашындың, журттун сөзүн айта албай, ынтымагын кайтарбай, жакшыларың басында, Кашкарга качып жашында. Андан да айда болбоду, амалы кыйын капырың, өз тууганын азгырып, асыл тууган балбайда, текестен барып кармада, Алматыга айдада. Эмиң ушул заманда, кара керакты ким минет, кайыш тонду ким киет, жаныңда карап турбасаң, жан отумду жебейин, калпычындын ким билет. У бердирип жайлаптыр, баатыр жүрөк деркенбай, бугудан чыккан көркөмай, көтөрүп чыгып абактан, көрүң казып тереңдеп, ак кепинде бар ужуп, аманат жанын тапшырган, бежалдан өлтүргөн, Алладан көрсүн ан турган. Орусуң оңой көк эмес, оңдуруучу нем эмес, майыры турат башында, мылтыгы турат кашында. Обдулуп топко сүйлөсө, чулдураган сөзү бар, көк кытандай көзү бар,
Karakoldu beyledi, paşanın sözün süyledi. Halk başkargan jakşını kamgaktayda görбөдü. Mıyzamdı katı başladı, karagaycıga çaşladı. Halktı jaman kaktadı, suunun başın eyledi. Suunun başı Sulayman, anında güçü gelbedi. Halktı kıyın tergedi, kıyın boldu Kırgızga. Bul orustun gelgene, tıraşman keminem dep. Mayır degen demese, жылкыдан тандап кармады. Өз малымды бергин деп, үрөйүң учкан Кыргыздын бири да басып барбады. Казөрдү калды балага, байыры Кыргыз калбаган. Балекеттүү жалага, топтоу менен кармады. Толгоп туруп байлады, жүнүн жулуп жулмалап. Канатын кыркып куйкалап, катары менен жалмады. Айтарга сөз да калбады, мылтыгыны тарсылдап. Көлдүн үстү кан болду, жаш балапан чуркурап. Жулунган жүнү бырпырап, жалпы журтка даң болду. Карыга туу заманда, айта берип күн түнү. Арстанбек башы маң болду, казак кыргыз мусулман. Көзүм жетпейт артына, кандай гана заң болду. Орустардын мужугу, эгин айда өрөңгө. Кара жерди каңтарды, ыпылас экен чочкосу. Жерди казып аңтарды, макүрө кылды сууңду. Кайран заман куулду, тамташты салды бекемдеп. Чарбасы кыйын экен деп, бейбачара таң калды. Сыны кетти жериңден, сыйы кеттиң элиңден. Кайсарманың айтайын, кыргызга кандай жай калды. Түрү суук заманда, айта берип коруктум. Түбү бирге мусулман, кандай күнгө жолуктуң. Казактан чыккан Каңтарбай, заман аңырын ырдача. Калпыңдың айтып калтырбай, бул орустун келгене. Каадагандай калткандай, санагандай салткандай. Ажың кандай алгандай, динин кандай дил кандай. Ханың кандай жаткандай, пашаң кандай байгандай. Жашың кандай жайгандай, жайыткандай тургандай. Байың кандай баргандай, жардың кандай жаңгандай. Бийлик кандай бий кандай, болуш кандай бой кандай. Элиң кандай эр кандай, замана кандай заң кандай. Эми сенден тыңдайлы, ошо мен айттым окшойду бир далай. Деп Арыстанбек ырдап бүткөндө Каңтарбай акын мен жооп бербей ак жеңилдим деп айтыш Арыстанбектин ыры менен аяктайт. Жолдо келатканда Каңтарбайды ээрчитип барган султандарынын бири: "Бул жагы калай болду Каңтарбай? Казак кыргыз ишинде сенден мыкты ырышы жок эди гой. Арыстанбекти көргөндө бөрүнү көргөн күшүктөй болуп, корого кире качтың гой. Бир ауыз жооп бергенге жарамадың" деп жекирип калат. Анда Каңтарбай: "Арыстанбек жети суу кешип өткөн, акыр замандын ырышысы экен гой. Эки йыгында эки перистеси ойноп отур. Солардын айт дегени айтып отур. Акыр заман болмок болду гой" деп кейиген экен.